Эмне үчүн нутрициологияны тандадыңыз? Кандайдыр бир табигый жолдор менен айыкканга болсо керек деп нутрициологияга келип калдым. Адамдар көбүнчө кайсы жерде ката кетиришет? Орустан тышкаркы күндөрү деле эртең мененки тамакты сөзсүз жеш керек. Орозо почему вот так голодаете, мучаете себя дегенде кандай кылып жооп беришибиз керек? Ачкачылык бул биз үчүн мучение деле эмес, бул өтө чоң пайда да. Бизге обязательно кафелерге, ушундай ифтарга чакырып атабыз деп эми сыйлагандар көп болот. Колдон келсе үйдөн тамактанган жакшы. Мисалы үчүн дарат жок, кусулу жок жасалган тамак да арам болуп эсептелет. Азыр болсо мына, пожалуйста, Нобелевский премия алып атышат за такое открытие, да? Бул дүйнөгө эмне максат менен келдик? Бул дүйнөнүн артында эмне бар? Биз өлгөндөн кийин акыретте эмне болот? Биз кандай максат менен жашайбыз? Азыр болсо жолуктан кийин вот бир сизди көргөнүбүз ушундай кубанычтамын. Бул Аллах Тааламдын ушунчалык сүйүүсүн карабайсызбы? 15 мартта окууну бүттүм. 16 мартта Аллах Таала мага умра сапарын насип кылды да. Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен бирге Ноор подкастта мен алып баруучу Нургүл Мамасалиевна. Биздин подкастта адамдын ойлондурган, жүрөккө тийген жана жашоого багыт берген темаларды көтөрөбүз. Бүгүнкү чыгарылышта биз нутрициология, халал тамактануу жана Рамадан айында туура тамактануу, айрыкча аялдар үчүн маанилүү маселелер тууралуу баарлашабыз. Бул темалар ден соолук менен руханий абалдын ортосундагы байланышты терең түшүнүүгө жардам берет деп ишенебиз. Бүгүнкү подкастта урматтуу коногубуз Жылдыз Сапарбековна. Ассаламу алейкум, кош келиңиз. Алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатух. Жылдыз эже, сиз бүгүн ушундай какой-то бир волнительный мындай толкунданып атабыз. Мен кыргызча сүйлөгөнгө аракет кылып атам. Сиз болсо ушундай официалдуу сонун подкастка келдиңиз. Жакшы информация берем деп атасыз биздин көрүүчүлөргө нутрициология жөнүндө. Азыр негизи өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз. Албетте кичине толкунданып турам. Эң биринчиден Аллах Таалама чексиз шүгүрлөр болсун. Бүгүнкү күнү экөөбүздү жолуктуруп, ушул жерден элдин алдында Рамазан айы тууралуу, куттуу Рамазан тууралуу, берекелүү орозо тууралуу сөз кылдырып сүйлөттүрүп аткандыгына. Бисмиллахи рахмани рахим. Анда өзүм жөнүндө кыскача айтсам, анда Ысык көл областынын Түп айылында төрөлгөм. Көлдүн кызымын. Ал эми бала чагым болсо Ош областында Алай районунда Гүлчү айылында өткөн. Орто мектепти дагы ошол жактан бүтүргөм. Аллах Тааланын буйругу бул дагы болсо тагдырыма жазылса керек. Аллах Таалама чексиз шүгүр кылам. Ал эми мектепти бүткөндөн кийин кайра өзүмдүн билимимди өзүмдүн туулган жериме келип Ысык көлдөн уланттым. Каракол шаарындагы медициналык колледжди окудум. Негизи бул кесип жагынан алсак, мен кичинекейимде эле ата энем мугалим болгон үчүн мугалим болгум келчү да. Анан бирок эмнегедир апам ушул мугалимдик кесиптен баш тартууга мени үндөгөн да. Себеби өзү өмүр бою мугалим болуп иштеген. Анан мугалимдин түйшүгү аябай оор, чоң, жоопкерчилиги чоң деп мугалим болбой эле кой деп анан медицина тарапка, медицина жаатына окуганга апам түрткү берген да. Анан ушул медициналык колледжди аяктап, андан кийин турмушка чыктым, иштеп жүрүп турмушка чыктым. 4 балабыз бар. Бир неберебиз бар азыркы күндө. Андан кийин өзүмдүн эмгек жолумду кайра эле ошол өзүм окуган колледжден уланттым. Кайра эле мугалим болуп. Демек, баягы сенин өзүңдүн сүйгөн кесибиң болгондон кийин баары бир ошол кесипти аркалаган келет экен да. Мен дагы ошол мугалимдик кесипти ушулга чейин аркалап келем. 10 жылдан ашык ушул колледжде мугалим болуп иштедим. Негизи медицинаны мен кандайдыр бир
жакшы көрбөйт элем да эмнегедир бала чакта баягы больницанын жыттарын, дарылын жыттарын жаман көрөт элем. Анан бирок медицинага келгенден кийин медицинаны ушунчалык жакшы көрүп, кызыгып окуган илимдердин бири болуп калды да. Иштегенде дагы ушунчалык кызыктуу болду. Медицинаны жакшы көрүп калдым десем болот. Андан кийин иштеп жүргөндө эле Ысык-Көл мамлекеттик университетинин экономика менеджмент институтунун менеджмент факультетин бүтүрдүм сырттан окуп. Андан кийин 2015-жылы ушу балдарыбыз чоңоюп калды, ушу балдарды окутабыз деп ошолордун окууларына карап Бишкекке көчүп келдик. Андан кийин Кыргыз мамлекеттик кайра даярдоо медициналык институтунда иштедим мугалим болуп. Ошол эмгек жолумду айтсам, мына ушулар. Андан кийин ошол институтта иштеп жүрүп эле мен нутрициологияга кызыгып, ушул Москвадагы университет образовательный медицинадан 2 жыл билим алдым. Анан азыр болсо ушул нутрициология жаатында иш алып барып жатам. Эмне үчүн нутрициологияны тандадыңыз? Нутрициологияга келип калышымдын дагы себеби бар. Көп эле менин коллегаларым дагы нутрициологдордун көбү кандайдыр бир себептер менен келет. Нутрициологияга деле жөн эле келип калган адамдар аз да. Мисалы үчүн көбүнчө эле өзүнүн ден соолугунун көйгөйлөрү боюнча же болбосо үй бүлөдөгү бир жакын адамдардын ден соолуктарында кандайдыр бир көйгөйлөр боюнча ошол изилденип отуруп, анан кийин нутрициологияга келип калгандар көп да. Мен дагы ошолордой эле өзүмдүн ден соолугумдагы көйгөйлөр аркылуу келдим десем болот да. Мен иштеп жүргөн убактарда эле ооруп калдым да. Бир 4-5 жыл ооруп жүрдүм. Түшүнүксүз такыр чарчоо, алсыздык, энергиянын аздыгы, кан басым көтөрүлөт, эчтекеге көңүлүм тартпайт. Бир нерсени жасайм дейм, бирок ошону жасай албайм, эмнегедир өзүмдүн каалаган нерсемди жасай албайм. Анан башым аябай ооруду. Ушул сыяктуу абалдан чыга албай көп жүрдүм да. Эми өзүм медик болгондуктан медицинада эң биринчи медицинага кайрылам, врачтарга кайрылдым. Бирок эмнегедир мен толук айыгып кеткендей жардам ала албадым да. Бардыгын эле мага берип атышты, туура болуп атты, бирок ушул жазып берген дары-дармектерди дагы эмнегедир кабыл ала албай койдум да. Себеби мен ушу бала кезден эле ушундаймын. Эгер ооруп калсам, дары-дармектерди иче албайм да. Сөзсүз мага кандайдыр бир терс реакцияларды берчү да. Анан такыр ушундай бир туюк абалга келип калдым. Ушул ден соолугумдун айынан же дарыларды иче албайм. Анан изилденип баштадым да. Изилденип, эмне үчүн бул дары-дармекти иче албасам, анда кандайдыр бир табигый жолдор менен айыкканга болсо керек деп, анан көп изилденип отуруп, анан кийин нутрициологияга келип калдым. Нутрициология — это наука. Его, конечно, выпустили американцы, да? Это американская наука. Мен түшүнгөн боюнча, я вообще тоже училась на нутрициолога. Это чтобы нутрициология — это чтобы не заболеть. Туравы? Это как раз-таки для того, чтобы не заболеть, не пойти в больницу дегендей, да, в плане того, что алдын ала профилактика. Сизде даже это как-то помогло сиздин ден соолугуңузга, Ооба. Туура айтасың. Нутрициология бул негизи тамактануу тууралуу илим. Тамак аштын жардамы менен кантип ден соолукту чыңдоо, же болбосо кантип ошол оорулардын алдын алуу, ооруларды болтурбай коюу. Адам ооруп калганга чейин ошол ооруларды болтурбай коюунун жолу да, мындайча айтканда. Анан бул превентивдик медицина болуп эсептелет. Медицинанын тармагы. Превентивдик деген бул алдын алуу деген. Биз көпчүлүк учурда ошол алдын алуу боюнча көп ойлонбойт экенбиз да. Ал эми ошол качан ооруп калганда
анан кийин дары дармек издеп анан жөнөбүз да. Бул убакта уже кечирээк болуп калат. Же болбосо бир гана таблетка менен, дары дармек менен бүтүндөй организмди калыбына келтирүү мүмкүн эмес. Мисалы үчүн бул жерде жашоо образы жатат да. Эгер биз ошол ооруну жашоо образыбыз туура эмес болуп, ошол аркылуу ооруп калган болсок, кайра эле жашоо образын оңдоо менен айыгууга, ден соолукту калыбына келтирүүгө мүмкүн экен. Ушул нерсени нутрициология илими окутат да. Менин ата энемдер дарыгерлер, алар дагы ошондо менин мамам дагы катуу бир ооруп калганда, где-то бир 60 жашында вот уже сильно заболел. Ошондо врачтар, өздөрү врач, папам Раматыл врач жардам берген эмес экен да, бере алган эмес экен. Вообще вот не могли понять, что с ней происходит. Ошондо сиз айткандай питание менен, анан определенный жанагындай биологически активный добавкалар менен, витамины, минералы жетишпеген организмге ошол эле кальций, ошол эле минералдар, ошол эле именно продукты питания, ошол чеснок, ушундай немелерди жегенден кийин кадимкидей апам жакшы болуп калды. Ошондон кийин мен дагы ошол нутрициологияны аябай кызыккам да. Потому что надо же, вот эч кандай врач, профессорлар жардам бере албаган апама ушундай вот сиз айткандай правильный питание менен через нутрициологию жакшы болуп айыгып калганына. Ошондо получается сиз дагы эмнеге вот сиз вот ушундай ооруп атып, непонятно болуп атканда нутрициология все-таки сизге помогло? Чем? Вот айтып берсеңиз, образ жизни после того, когда сиз именно нутрициологияны изучать этип баштаганыңызда. Вот через себя. Бул нутрициологияны мен өзүңдүн жаратылышыңды түшүнүү деп эсептейм да. Себеби биз өзүбүздүн жаратылышыбызды түшүнбөсөк, Аллах Таалам кандай бизди жаратканын түшүнбөсөк, анда биз өзүбүз же болбосо сырттан жардам берүү өтө кыйынчылыкка турат экен. Себеби биз кандай жаратылдык, ошого жараша мамиле кылышыбыз керек экен да. Мисалы үчүн жөнөкөй эле же болбосо арзан же болбосо бекер нерселер. Эң биринчи бул туура тамактануу. Тамакты убагында ичүү, режимди сактоо, тамактын балансты туура сактоо, анын ичинде витаминдер болуш керек, минералдар болуш керек. Ошол тамакты биз көбүнчө туура тамактанганды билбейт экенбиз да. Себеби биздин ар бир клеткабыз, мисалга алсак, белоктон турат. Бизге көп жылдар бою баягы пирамида питания боюнча туура эмес берилген экен да. Жакында эле Америкада ушул боюнча представление болуп, ошол нерсени кабыл алышты да. Пирамида питания түп тамыры менен өзгөрүп, башынан тескерисинен мындай пирамидабыз мындай карап калды да. Себеби эң астында мурдагы пирамида питания боюнча бизде быстрый углеводдор турчу, эң көп желе турган деп эсептесек болот да. Хлебобулочные изделия деген, макароны, ушулар, булар углеводдор. Ал эми жогорулаган сайын, мисалы үчүн жашылча жемиштер, анан эң үстүндө эң аз желе турган бул белок болчу. Анан эң үстүндө фастфудтар коюлган. Бул американский пирамида боюнча да фастфудтар, жанагындай напитки, таттуулар ушулар коюлган да. Ал эми азыркы пирамида питания боюнча окумуштуулар изилдеп чыгып, жаңы эң көп желе турган бул белок керек да, организмге белок керек экен. Белок это тире-эт. Белок эт. Эттен дагы алабыз, жаныбарлардан, анан өсүмдүктөрдөн да алына турган белоктор бар. Өсүмдүктөрдөн көп өлчөмдө ала албайбыз, бирок өсүмдүктөрдөн дагы алганга аракет кылыш керек. Ал эми негизинен бул жаныбарлардан алынган белоктор. Себеби биздин ар бир клеткабыз белоктон турат. Деги эле белоксуз көп процесстер жүрүүгө мүмкүн эмес организмде.
ошол эле ферменттер, мисалы үчүн ар кандай ферменттер, ошолордун жарымы белоктон турат да, мисалы үчүн. Ошон үчүн белок өтө керектүү организмге да. Анан кийин азыр көбүрөөк белокту колдонгонго, белок рациондо көбүрөөк болгонго ылайыкташтырылган рацион болуш керек. Негизи рациондо көбүрөөк болуш керек да. Мисалы үчүн эмне үчүн нутрициология деп жатпайсыңбы? Ошол нерсени биз көп түшүнбөйт экенбиз да. Эң биринчиден ошол тамактануунун, тамагыбыздын составы эмне, анан сапаты кандай. Бул нерсе бизге мисалы үчүн кымбатка деле турбайт. Эч кандай дары дармек сатып албайсың. Болгону ушуну түшүнүү керек да. Экинчиден болсо суу ичүү тууралуу. Суу деле бул бекер да, мисалы үчүн. Суу дагы бизде көп, организмде көп процесстер суу чөйрөсүндө жүрөт. Эгерде организмде суу жетишсиз болсо, анда дагы ар кандай көйгөйлөр жаралат экен да. Ушуну билбейт экенбиз. Андан кийин уйку. Бул деле бекер нерсе, жөп жөнөкөй нерсе. Табигый нерсе да, Аллах Таалам бизге жаратканда эле бизге ошол нерсени берген да. Мисалы үчүн түндү түндөй кылып, күндү күндөй кылып жараткан. Күндүз баягы өзүнүн жумуштарды жасап, ойго жүрүп, иштеп, тамактап, ар кандай нерсеге жараткан болсо, ал эми түндү уйку үчүн жараткан, эс алуу үчүн жараткан да. Биз көпчүлүк учурда, мына азыр ушул заманда түндү түндөй, күндү күндөй пайдаланбай, түнүбүз менен күнүбүз алмашып калган учурлар көп да. Бул учурда дагы дисбаланстар болот. Себеби ошол түнүндө терең уйкунун убагында бизде көптөгөн процесстер организмде жүрөт. Ар кандай бизге күндүзгө ден соолукка керектүү гормондор иштелип чыгат. Ошондой эле иммунитетибизге керектүү нерселер бар. Анан бүт органдарыбыз, системаларыбыз эс алат. Түнкү уйкунун убагында эс алып, болгон токсиндерди, организмге керексиз заттардын баардыгын эртең мененке чейин иштеп, ошолорду организмден чыгарганга ылайыкталганда, биз ошол өзүбүздүн жаратылышыбызды түшүнбөй, ошол нерселерди туура жасабаган үчүн ар кандай дисбаланстар анан келип отуруп, өзүбүзгө такыр көңүл бурбай койгон кезде анан оорулар пайда болот экен. Жулдуз эже, сиз менен 2 жыл мурун жолукканбыз, таанышканбыз. Ушул убакта сиз намазда болчуңуз, бирок жоолук салынган эмессиз. Иншаллах сиз ушул жоолукка келдиңиз. Мен билем кайсы убакта ушундай келип, ошондон кийин кандай өзгөрүлүш болду, вот именно ошол эле ден соолугуңузга, ошол эле Рамаданга, ошол эле нутрициология дейбизби, в общем, в целом. Албетте өзгөрүү болду. Бул дагы мен үчүн бир чоң өзгөрүү болду деп айтсам болот. Ушул экөөбүз жолуккан кезде январь айы болчу эле, менимче семинардан жолугуп, андан кийин эле тез эле мен жолукка келдим. Бул боюнча айтсам, негизи бул убакта менин чөйрөм өзгөрдү да. Себеби мен институтта иштеп жүргөндө чөйрөм башка эле да. Мен жолукка келгем негизи эле менин бул өзүмдүн жүрөгүмдө бар нерсе эле да. Баягы бала кезимден эле менин көптөгөн суроолорума жолукка келгенде, динди изилдеп баштаганда, илим алып баштаганда баардык суроолорума жооп алдым да. Себеби бала кезден эле көп ойлонот элем, апам да урушат эле. Сен бала болуп туруп эмне үчүн көп ойлоносуң, эмне жетишпейт атсага депчи. Тамагың бар, кийим кечең бар, бирок көп ойлоносуң. Мектептен келатканда дагы карап байкачу экен да, сен ойлонуп жүрөсүң дайым депчи. А менин ойлорум эмнеде? Көбүнчө мен мындай масштабно ойлонот элем да. Бул дүйнөгө эмне максат менен келдик? Бул дүйнөнүн артында эмне бар? Биз өлгөндөн кийин акыретте эмне болот? Биз кандай максат менен жашайбыз? Жөн эле тамак ичип, анан кийинип эле басып жүрүш максат болбосо керек. Биз бир чоң максат менен келсек керек деп, миссия менен келсек керек деп ойлойт элем да. Кичинекей кезиңизден. Бала кезде эле. Бирок жообун таба албай жүрдүм да. Көп убакыт бою таппай жүрдүм. Анан намазда көп эле жыл намаз окуп жүрдүм, бирок
жолукка келе эле келем. Анан кийин мындай намаз окуп коюп эле жүрдүм, илим деле алган жокмун. Анан бери ушул 2024-жылы неберем төрөлдү. Неберебиз төрөлүп, анан кийин балдар экөө тең медакадемияда окушат, ординатурада. Анан кийин үйдө болгонго мындай постоянно үйгө болуп, баласын караганга мүмкүнчүлүктөрү болбой, окуш керек болду да. Анан балабызды карап бериңиз деп 4 ай болгондо суранышты. Анан макул деп мен институттан кетип, жумуштан кетип, бул жерде дагы бир нерсени айткым келет да. Аялдын орду негизи үйдө болуш керек да. Эгерде үйдө кандайдыр бир жумушуң бүтпөй жатса, балаң каралбай албай жатса, балдарга керегиң тие турган болуп жатса, мен ошондой убакта сөзсүз өзүмдүн сырттагы жумушумду таштап, үйгө келип, балдарга пайдалуу болгонго аракет кылам да. Мен дароо эле кеттим, жумуштан кетип, неберемди карай баштадым. Анан кийин эртең менен келиним кетет сабакка, бирок түштөрдө келип калат, баласы кичинекей да. Анан түштөрдөн кийин бош болуп калып аттым. Анан бош болуп калганда сразу эле Куран курска жазылдым. Куран курска жазылып, 1 ай окудум. Ал жерде уже чөйрөм өзгөрдү. Чөйрөм жалаң жолго салынган айымдар. Алардын арасында мен өзүмдү ыңгайсыз сезип баштадым. Бирок ошол жүрөгүмдө жолго салынуу деген максат бар эле да. Анан жолукка сразу эле келе албайт экенсиң. Ош чөйрөң өзгөрүш керек экен, илим алып башташың керек экен, көбүрөөк ибадат кылып баштаганда анан өзүң эле келет экенсиң да. Анан 1 ай окудум. Бул Аллах Тааламдын ушунчалык сүйүүсүн карабайсызбы? 15 мартта окууну бүттүм. 16 мартта Аллах Таала мага умра сапарын насип кылды да. Эртеси күнү эле умрага учуп кеттик. Жолукту салындым ошол убакта. Жолукту салынып, анан кийин ошол боюнча чечкен жокмун. Эми бул абалды айтып бере албайм да. Ар бир адам, менин оюмча, өзү сезиш керек мындай абалды. Такой волнительный момент, ушул жолук салуу. Толкундандым, аябай толкундандым. Ушунчалык мындай жүрөгүм ачылып, көзүмөн жаштар кетти. Тем более умрага барганда ушунчалык бир трансформация болуп, ушундай тазаландым десем болот да. Ошол боюнча жолукка келдим. Анан жолуктагы сезимдерим бул мурда болсо мен эл эмне дейт деп көбүрөөк элдин мнениясына карачу экенмин да. Менин чачым жасалбай калса эл эмне дейт? Мен бетим жакшы болуп боенуп турбасам эл эмне дейт? Менин кийимим начарыраак болуп калса деп элдин мнениясына көбүрөөк көңүл бурчу экенмин да. Бир эл үчүн жашагандай экенмин. Ал эми жолукка келгенден кийин бул нерсе мени көп мындай кандай десем ойлондурбай калды. Мен өзүмдүн ичиме сүңгүп кире баштадым да. Мен киммин, менин жаратылышым кандай деп кадимкидей өзүмдүн сапаттарыма көңүл буруп баштадым. Себеби мени кандай адам болсом ошондой кабыл алат мени билгендер. Мен жолукта болсом кандай кабыл алат, жолугу жок, чачымды жасап жүрсөм кандай кабыл алат. Эгер мени жакшы көргөн адам болсо, менин жакшы адам экенин билген адам болсо, мен чачымды жасап алсам башкача, же жолугумдун салынып алсам башкача кабыл албайт да. Мени өзүмдүн сапаттарым, өзүмдүн адамгерчилигим, өзүмдүн адамдыгым менен кабыл алат да. Ошон үчүн көбүрөөк мен өзүм жөнүндө ойлонуп, өзүмдү изилдеп, өзүмдү таанып баштадым. Ал эми өзүн таанып баштаган адам сөзсүз түрдө Аллахты табат. Себеби биздин ар бир денебизди изилдеп баштасаңыз, ар бир мүчөбүздү изилдеп баштасаңыз, Аллах Тааламды табабыз да. Ушунчалык адам баласын сүйүп жараткандыгын сезем. Нутрициологияга келгенде дагы мен ушунчалык биохимиялык процесстерди окуганда, ар бир клеткабыз үчүн эмне пайдалуу экенин окуганда, Аллах Тааламдын ушунчалык чеберчилик менен жараткандыгын сездим да, билдим. Бул нерсе мен үчүн чоң өзгөрүү болду. Андан кийин илимимди токтоткон жокмун. Ушул убакка чейин Курандан илим алып келдим. Машалла. Бүгүн дагы шашып атасыз ушул жака
илимге. ооба буюрса. Ошондо мен сизди 2 жыл мурун көргөндө сиз жолуңуз жок, бирок башкача мага мындай азыр болсо жолуктан кийин вот прям сизди көргөнүм ушундай кубанычтан сүйүндүм. Такая вот красивая, нежная, ушундай бир кандай десем, такая светлая болуп калдыңыз да. Азыр дагы мына сонун сизге жарашып атат. Бул болсо советское время, высшее образование, да. Негизи вот сиз мугалим болуп, ал убакта кыйын эле болчу экен да, жоолук салынып, мугалим болуп, башкача экен болчу экен да. Биздин деле азыр эми экөөбүздүн чогуу наставницабыз, андан мурун подкастка келип кеткен Лилия Ахметова. Сиз дагы буюрса, поздравляю вас. Рахмат. Сертифицированный коуч болдуңуз. Иншалла. Уже чувствуется, сиз уже немножко психология, коучинг болуп, уже какое-то образованияңыз дагы. Вот я думаю, что это кандай десем, нужный эле нерсе экен. Ооба, туура айтасың. Себеби мен керектүү экен. Эми коуч болдуңуз эми. ооба, Кудай буюрса, мен коучингке эмне үчүн келип калдым? Нутрициологияда мен көбүнчө көзөмөлгө келишет да, көбүнчө ушул жоолук жан аялдар мындай деле келишет. Анан кийин ушул кардарларымдын көйгөйү баягы ашыкча салмак менен көбүнчө келишет да. Ашыкча салмак менен келгенде эле баягы сурап, баягы сүйлөшүп отурганда эле көбүнчө стресске келип, кандайдыр бир проблемаларга келип, үй бүлөлүк же ушул самооценкасы төмөн болгон ушундай проблемаларга келип такалабыз да. Анан кийин пока бул проблемалардан арылмайынча ашыкча салмактан арылуу өтө кыйынчылыкка турат экен. Ошон үчүн мен коучингди чогуу алып барганга аракет кылып, коучингди окуп атам да. Коучингдин негизи университеттен деле чогуу нутрициологиянын баарынын ичинде бар коучинг. Бирок мен ушул исламский через призму ислама өткөрүлгөн Лилия Ахметованыкы ушу коучингге аябай жакшы экен. Бул жерде эң биринчи орунда Аллах таалам турат. Анан ошондон анан кийин башка нерселерге ориентироваланат да. Ошон үчүн Лилия Ахметовадан окуйн деп чечтим. Себеби баардык алып барган ишибиз, алган кесиптерибиз сөзсүз түрдө шариаттын чегинде болушу керек. Акыйда маселеси бар. Эгерде биз илимибиз жок болсо, көп нерсени туура эмес каталарды кетиришибиз мүмкүн. Бул нерсе бул дүйнөдө жакшы болгону менен бизге акыретте зыян тийиши мүмкүн. Ошон үчүн бул дүйнөдө дагы акыретте дагы пайда алып келе турган иш менен алек болушубуз керек да. Анда эмесе Рамадан жана ден соолук. Рамадан айыбыз келатат. Рамадан деп да айтат, Рамазан деп айтылат, бирок биздин кыргыз тилинде Рамазан дечү эле, дайыма эле. Ооба, кыргыздар көбүнчө Рамазан деп айтылат. Рамадан деп дагы айтылат. Экөө тең туура болуп эсептелинет. Себеби кыргыз тилинде дот тамгасы жок. Арабча дот тамгасы келет да. Бул болсо д тамга менен биздин з тамганын ортосунда болуп калат. Ошон үчүн Рамазан дагы деп айтса болот, Рамадан деп дагы айтса боло берет да. Ошондо Рамазанда адамдар көбүнчө кайсы жерде ката кетиришет? Ифтардабы же сухурдабы? Эми бул орозо тууралуу айтсак, негизи эле Рамадан айы бул өтө берекелүү ай. Орозонун пайдалары өтө көп. Биздин денебиз үчүн дагы, рухубуз үчүн дагы өтө пайдалуу. Ушул Рамадан айында канча пайдалар болгон болсо, биз үчүн ошол пайдаларды максималдуу түрдө алып калууга аракет кылышыбыз керек да. Бир гана денебизге эмес, биздин руханий абалыбызга, биз денеден, рухтан, анан акыл эстен турат эмеспизби? Аллах таалам эң бир сүйүктүү макулук кылып бизге акыл эсти бергени, айбанаттардан айырмала кылып, ошол акыл эсибизге дагы көп пайдаларды алып келе турган ай да. Анда Рамаданда адамдар көбүнчө кайсы жерде ката кетиришет? Ифтардабы же сухурдабы? Рамаданда негизинен алсак,
ар кандай тамактанат, эми ар ким ар кандай тамактанат эмеспи. Туура тамактангандар бар, туура эмес тамактангандар бар. Эми каталарга токтолсок, менин оюмча бул ифтарда себеби биз болсо ифтарга өтө чоң азыр эми баягы ооз ачырабыз деген нерсе пайда болуп атпайбы бизде, ресторандар бош эмес. модага айланып, сырттан тамактанып калдык да эмнегедир. Мен бала кезде мен бул жүрөгүмө эмне үчүн баткал алынып, динге мындай жакынмын да, бул чоңойгом. Себеби тайнемдин колунда чоңойгом, тайнем 5 маал намаз окуган инсан эле. Анан кийин ошо бала чакта дагы орозо кармайт элек да. Ошол тайнеме, апамдарга кошулуп орозо кармайт элек, бизге кызык болуп. Кээде толук кармабасак да түшкө чейин кармап коюп, балабыз да. Анан менин элестеткеним ушундай эле да. Орозо кармайбыз десе, орозо туттук деп айтат эле да. Анан орозо тутса, бир орозону бир толок бир жарык нур сыяктуу ак нерсе катары элестетет элем да. Анан ооз ачканда, качан ооз ачканда орозосу оозунан чыгып кетет, чуркап кетет деп анан карап отурат элем. Орозо чыгып кеттиби, кана каякта деп ушинтип сурайт элем да. Анан кийин ошол анда ал убакта менин ушун эсимде бар азыр. Үйдөн эле болот эле, ифтардын баары үйдө болот эле. Ошол бир ай, Рамадан айы бир күчөктү үйдөн тамак жасап, үйдөн ооз ачырылып, эми анда мында 1-2 ооз ачыргандар болсо керек, бирок негизинен үйдөн тамак жасалчу, үйдөн ооз ачылчу, болгон тамак менен эле ооз ачышчу да. Анан кийин арапа күндөрү, айт арапа күндөрү аябай ошол кошуналарды кыдырып майрамдайт элек да. Ошол эрчи болот эле, мен да эрчи балдардын баардыгын ошондой майрам болот эле да. Анан ошол күн менен азыркы күндү салыштырганда биз көбүнчө эле сырттан тамактанып калдык. Анан ушунчалык тамак аштын көптүгү ката деп мына ушуну айтат элем да. Эми ушунчалык көптүгүнө шүгүр, Аллах таалама шүгүр. Бирок бир нерсенин азы дагы зыян алып келсе, өтө чегинен чыгып кеткен көптүгү да зыян алып келет да. Ошон үчүн биз ушул жерде көбүнчө ката кетиребиз. Мисалы үчүн ифтарга чакырганда, ооз ачарга барсак, конокко барсак, анан ал адамдын көңүлүнө карап жей беребиз да. Эң биринчи эле эмнеден баштайбыз биз? Майга бышырылган борсоктор, толтура выпечкалар, un азыктары, нандар, ак нандар, анан кийин таттуулар, таттуу суусундуктар. Бул жерде өтө көп сахар болуп атат да, жеңил углеводдор көп болуп атат. Анан жеңил углеводдор мисалы үчүн тое жеп алганда тез эле энергияны көтөрөт. Биз баягы эртеден кечке ачка болуп, анан энергиябыз түшүп турган убакта барып эле анан көбүрөөк ашыкча жеп алабыз дагы, анан ал энергиябыз көтөрүлөт дагы, бирок бат эле кайра түшүп калат. Анан кийин кайра жегибиз келет, кайра жатарда жейбиз, ошол сыяктуу. Анан кийин ашыкча эми дасторконго ушунчалык кандай десем эми көп эле тамак коюлат. Анын арасында салаттар коюлат. Салаттын дагы 1-2 түрү эмес, 3-4 түрү кээде коюлуп кетет. Анын ичинде тоок да бар, балык да бар, майонез да бар, көп нерсе бар да. Ушулардын баардыгын биз мындай тандап ургап жебейбиз да. Кээ бир тамак аш, мисалы үчүн тоок менен, жумуртка менен да салат жасалат, анан балык менен да болот. Булардын баардыгын бир убакта жегенге болбойт. Себеби булардын баардыгын аралаштырып жеп алсак, ошол эле фрукты бар, ошолордун баарын аралаштырып жегенде кадимкидей ашказанда баягы брожение болот да, мындай көбүрүп дегендей туура эмес процесстер жүрөт да. Анан анын баардыгы организмге уу бөлүп чыгарып зыян алып келет да. Ушул нерсе. Анан эми ошончо жерге баргандан кийин деле тандап жегенге болот, бирок ошондо деле баягы көзүң көрүп турса жегиң келет да. Көзүң кечки ачка болсоң, кечки ачка болсоң жегиң келет. Перекта бой турсам столдун үстүндө. Ушул нерсени айтат элем, колдон келсе үйдөн тамактанган жакшы. Себеби дагы бир чети сырттан биз кандай жол менен жасалат, составында кандай эт менен жасалат, адалдап союлабы же адалдап союлбайбы, тоокторду жеп атабыз, алар адалбы же арамбы,
биз ошону билбейбиз да. Дарат менен жасалабы тамак, гусулу бар аялдар жасайбы, же эркек жасайбы, бул дагы чоң маселе да. Мисалы үчүн дарат жок, гусулу жок жасалган тамак дагы арам болуп эсептелет. Ушул жерге көбүрөөк көңүл бурсак жакшы болот да. Үйдөн өзүбүз жасап жегенде деле эми эң биринчи баягы суудан башташ керек, албетте. Себеби суу сап турабыз, күнүмдүк. Сууну кандай температурада предлагать этесиз? Сууну ысыгыраак эле, кайнак болбосо дагы жылымыраак суу болсо жакшы болот. Себеби ачка болуп туруп, анан кийин муздак суу ичүү бул дагы организмге зыяндуу. Ысык, жылуу суу болсо жакшы болот. Андан кийин баарыбыз эле билгендей, курма менен, финики менен ооз ачабыз. Бул жерде углевод дагы бар, электролиттер дагы камсыздайбыз, өзүбүздүн суточный нормадагы. Анан кийин суюк тамак болсо, жеңилирээк суюк тамак болсо. Финикиден кийин бир аз насыщенияга убакыт берип, как раз намаз бар. Намазга барып келиш керек. Сөзсүз түрдө суу менен, финик менен ооз ачып туруп, анан кийин намазга туруп кетиш керек да. Ушул убакта кадимкидей уже баягы уже насыщение суу баргандан кийин уже тоюу сезими келип калат. Анан кийин баягы ашыкча жеп алуунун алдын алуу болот да. Бул ушул дагы Аллах Тааламдын бизге кылган ушунчалык нематтардын бири дебейсизби? Именно ушул шам убагында ооз ачылат дагы сразу намазга туруп кетиш керек. Бул дагы биз үчүн өтө чоң пайдалуу да. Пайда алып келет. Анан кийин уже анан суптарды ичсек болот. Бульон, ар кандай овощной суптарды, жеңил суптарды. Андан экинчи тамак шашпай, эт бар составында, белоктуу тамак жесек болот. Жашылча, клетчатка менен сөзсүз болуш керек. Анан углевод болсо болот. Мисалы үчүн күндүзү жей албагандан кийин кечинде дагы углеводду кошуу зарыл. Себеби бул дагы көбүрөөк тоюу сезимин алып келет, энергиябызды көтөрөт. Бирок бул сложный углевод болуш керек да. Жай сиңимдүү углеводдор болуш керек. Ошондо биздин ифтар где-то кечинде ужинга келип атат, большинство. Анан кийин укташ керек да. Ооба. Уктай турган убакыт келет. Ошол этти жеп алып, толтура нерсени жеп алып, кантип уктай албай, анан кийин түнү менен басып жүрүшөт. Басып жүрөбүз. Мен вот ушинтип неме кылчумун да. Кадимкидей вот прям кечке ашка жүрүп тургандан кийин. Ошол моментте ошол эле койдун шорпосу, это не сильно жирный болот? Кандай дейсиз? Койдун шорпосу. Койдун шорпосун ичкенге болот, албетте ичкенге болот. На ночь, эми на ночь болбойт да, биз баягы ооз ачкан кезде койдун шорпосун ичсек, анан кийин этинен жесек, жашылча менен. Бул дагы жакшы сиңип кетиш үчүн сөзсүз жашылча болуш керек, клетчатка болуш керек. Клетчатка менен аралаштырып. Анан лимон болсо, лимондун согуну менен аралаштырып жесек, бул дагы белоктун, эттин жакшы сиңишине жардам берет. Анан кийин сөзсүз чөп чайларды дагы сразу ичпей, жатар кийинчерээк мындай тамактангандан кийин, бир аздан кийин ичсек, бул дагы тамагыбыздын сиңүүсүнө жакшы жардам берет да. Эми анан баягыдай көп аралаштырып жеп алганда, конок барып келгенде сөзсүз түрдө сен айткандай түнкүсүн уктай албай басып жүрүүгө туура келет да. Себеби бул ашыкча жеп алганда кадимкидей ашказанга, боорго, бүт эле организмге күч келет да. Ошон үчүн ашыкча жеп алуудан сактануу керек. Күч кубат сакталуусу үчүн сухурда кайсы азыктар сөзсүз болушу керек? Сухурда, сухурда эми сухур деле жеңилирээк болгону жакшы. Эгерде кечинде көп ашыкча жеп албасак, анда сухурда жакшы эле тамактанганга болот. Көпчүлүк адамдар, мисалы үчүн, орозонун аяккы күндөрүндө сухурда эчтеке жей албай калдык, жөн эле суу эле ичип алып эле жатып атабыз деп айтышат да.
сухурда дагы береке бар деп айтылганда, сөзсүз сухурду туруп суу болсо дагы ичип, тамак жеш бул адамдын ден соолугу үчүн пайдалуу да. Ошон үчүн эгерде ашыкча жеп албасак кечинде, анда сухурда жакшы белоктуу, углеводдуу май болуш керек. Сөзсүз эртең мененки май бул өттүн бөлүнүп чыгышын шарттайт, чыгуусун. Мисалы үчүн кечинде баягы тамак аштан иштетилгенден кийинки керексиз заттардын баардыгы түнү менен иштеп, боор иштеп, иче карын иштеп, анан кийин эртең менен ушул өт баштыгына түшөт да, өт баштыгына келет. Эртең менен ошол биз майлуу тамак жегенде сөзсүз пайдалуу майлар болуш керек. Эртең мененки тамактын составында пайдалуу майларды жегенде өт бөлүнүп чыгуусу жакшырат. Андан кийин ошол суу болуш керек. Сөзсүз түрдө эртең менен деле сухурду деле суудан башташыбыз керек. Бул өттүн суюлушуна жардам берет, өттүн жакшы куюлушуна жардам берет. Анан ошол баягы түнү менен иштетилгенде керексиз заттар өт суюктугу аркылуу ичеге куюлуп, андан кийин ичеге аркылуу сыртка чыгат. Эгерде биз тамак жебесек, майлуу тамак болбосо, эртең менен сухурду калтырып койсок, анда өт бөлүнүп чыгуусу начарлайт, өт коюланат дагы, жана ич катуу болот. Орозо учурунда ич катуу ушул себептен болот да. Анан баягы чыкпай калган нерселер, керексиз заттар кайра эле организмди ууландырып, ошол эле боордун ооруларына алып келет, кайра эле ашыкча салмактуулукка алып келет, кан басымдын жогорулашына алып келет. Мына ушул себептен сухурда тамактануу дагы бул өтө чоң мааниге ээ. Бул обычный күндөрү дагы ушундай эле эртең мененки тамак ушундай эле болуш керек, Ооба, мындай күндөрү, орустон тышкаркы күндөрү деле эртең мененки тамакты сөзсүз жеш керек. Эртең мененки тамагыбыз май сөзсүз түрдө рациондо пайдалуу май кошулушу керек. Себеби азыр эле мен айткандай, өт суюктугу ушул именно майлуу тамакка бөлүнүп чыгат да. Ифтар менен сухурдун ортосунда чындыгында канча суу ичиш керек? Ифтар менен сухурдун ортосунда түнкүсүнбү? Түнкүсүн көп ичүүгө болбойт. Колдон келсе ифтарда эле ооз ачканда көбүрөөк суу ичиш керек. Андан кийин дагы тамактардын ортосунда сууну көбүрөөк ичиш керек. Эми суточный норма биздики ар бир килограммга 30 граммдан болгондо, мисалы үчүн 70 килограмм салмак болсо 2-2,5 литр суу кетет да. Биз аны күндүз дайыма биз орозо кармабаганда деле аны толуктабайбыз. Себеби биз маани бербейбиз ал нерсеге. Ошон үчүн дагы көп көйгөйлөр организмде жаралат да. Ал эми орозо кармаган учурда суу организм кургап турат. Ошон үчүн сөзсүз суточный норманы толуктаганга аракет кылышыбыз керек. Сууну көбүрөөк ичишибиз керек. Эгер чай иче турган болсок, кофе, чай дегенди көп эле ичпей койсок болот. Себеби бул дагы организмди кургоого алып келет. Анын ордуна чөп чайларды ичкенге аракет кылыш керек да. Мен кофени аябай жакшы көрөм. И ифтарда обязательно барып кофе издейм. Кофе ичем, самый натуральный. Кофени ичкенге болот, бирок аз эле, 1 кружкадан ашпаса. 1 кружка. Анан ач карын эмес. Ач карын ичкенге болбойт да. Поджелудокко да действует биринчи. Кофе, биз кофеден көпчүлүктөр, мисалы үчүн орозо убагында эмес эле, мындай учурда деле эртең менен сөзсүз кофе менен ойгоном дешет да. Кофе мени ойготот, кофе мага энергия берет депчи. Кофе энергия бериши мүмкүн, бирок ал кайра бат эле түшүрүп салат да. Анан кортизолду да көтөрөт. Гормон стресс кортизол. Ал болсо кайра кортизол чоң болсо инсулин көтөрүлөт. Ошентип анан инсулинге туруктуулук келип чыгат дагы, ашыкча салмактан арыла албай жүрө беришет да. Ошон үчүн кофени ач карын ичүүгө болбойт. Вот орозо убакта как будто бы вот психологически дагы бир сиз вот уже как коуч, психолог да болуп калдыңыз. Психологический момент барбы деп ойлойм да. Албетте. Сиз азыр айтып атасыз, мына орозо убакта суу депчи, мен эстеп кеттим дагы, кадимкидей азыр
суу ичким келип кетти да. Как будто вот уже азыр орозо мне нельзя деп болуп. Ушул нельзя дегенде вот какой-то вот страхпы же волнениябы ушул алдын ала ичип алыш керек, алдын ала это деп ичким келбесе дагы. Вот ушул психологический моментте вот как подготовиться? Есть у вас такие вот советы барбы? Орозодо эми бул бир гана орозо негизи которулушунда тыйылуу дегенди билдирет да. Тамак ичип жөөдөн тыйылуу, жыныстык катнаштан тыйылуу керек. Анан кийин ар кандай жаман сөздөрдөн, жаман мамиледен тыйылуу керек да. Ошондой эле орозодо бул адамды адилеттүүлүккө, тең салмактуулукка, жакшы мамиле кылууга, жаман сөздөрдү сүйлөбөөгө, кулк мүнөздү оңдоого үгүттөлөт да. Себеби бул биздин напсибизди башкарганга жардам берет. Ооба. Напс деген бул Аллахтын душманы болот экен. Напсты бир гана ачкачылык менен жеңгенге болот экен да. Ошол себептен да Аллах Таалам бизге денебизге дагы пайдалуу, анан напсибизди тарбиялоого дагы өтө жардам бере турган орозону берсе керек да. Бул учурда биз эмне үчүн нафсты тарбиялоо деп атам? Бул учурда биз ачкачылык менен нафсыны тарбиялайбыз да. Мисалы үчүн биз тамак аштан өтө көп мотивация алабыз да. Тамак аштан баягы рахатты алабыз да. Биздин дагы ашыкча салмактуулуктун дагы бир себеби бул тамак аштан ошо жөн эле биздин денебизге энергия булагы катары кабыл албастан тамак аш менен мамилебиз бузулган кезде тамак ашты бир рахат катары кабыл алган. Тамак аштан бир рахат алып, бир кандайдыр бир эмоция жетишпей атканда, бир внимание жетишпей атканда биз ошол эмоцияларыбызды, ошол сезимдерибизди тамак аштан алып коет экенбиз да. Ошон үчүн да стресстерди ошол менен стресстерди ошол менен жаап, ар кандай эмоцияларыбызды жаап коебуз да. Бул кезде уже тамак жебейсиң. Эч кандай саган мотивация алынбайт, эч тамактан рахат албайсың. Бул да напсибиз тарбияланат да. Бул убакта напсини башка жака буруш керек. Эмне үчүн баягы телефонду, телевизорду көп кароодон тыюу салынат? Себеби азыр телефондон маалыматтын заманы болуп аткан үчүн ар кандай маалыматтар келе берет. Ошолордон дагы өзүбүздү, көзүбүздү, кулактарыбызды сакташыбыз керек да. Себеби бир гана денеге эмес, бул рухубузга дагы пайда алып келе турган нерсе да, орозо. Көбүнчө бул орозо Куран түшкөн ай, Курани Карим түшкөн ай, Рамадан айы. Ошон үчүн Куран окууга дагы көңүл бөлүшүбүз керек. Куран нур, Куран хидаят, Куран нур деп коет. Ошон үчүн сөзсүз түрдө именно ушул Рамазан айында напсибиз тарбияланып аткан учурда напсибизди Куран окууга буруп коюш керек, илим алууга буруп коюш керек, ибадатка буруш керек. Жалаң гана ибадат менен алек болушубуз керек да бул учурда. Мисалы үчүн Куран окуганда биз араб тили өтө татаал да, араб тамгаларын үйрөнүш, Куран окууну үйрөнүш чындыгында менет кылыш керек. Бул үчүн бул учурда биздин мээбизге дагы өтө чоң пайда алып келет. Себеби биз азыр мээбизге кандай гана маалыматтар кирип жатпайт. Ал эми орозо убагында, Рамадан айында Куран окууга багыттасак, ушуну мээбизде ар бир тамганы үйрөнгөн сайын, Куранды окуган сайын жаңы нейрондук байланыштар пайда болот да. Бул болсо биздин мээбиздин өсүшүнө алып келет. Ар кандай дегенеративный процесстердин алдын алат. Мисалы үчүн болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, жанагы кратковременная потеря памяти, баарыбыз эле жаштар деле азыр койгон нерсебизди азыр таппай калып, ушундай памятибиз начар болуп атпайбы? Ошол нерсени жакшыртат, күчтөндүрөт, эс тутумубузду, акыл эсибизди дагы өстүргөнгө жардам берет да. Анан сөзсүз түрдө кыймыл аракет болуш керек. Өзү негизи японский ученыйлар, западный ученыйлар азыр орозо жөнүндө алар орозо Куранда деп айтышпайт, но бирок
30-40 дней голодания деп айтылып атат. 12-часовое голодание, 12 сааттык голодание, ачкачылык да называется. Ошол неме ушунчалык пайдалуу деп азыр ушул ученыйлар ошону тим эле как будто что-то новое придумали болуп аябай айтып атышат да, насколько это полезно, полное голодание оказывается. Бизде альхамдулиллах в исламе это уже давно, с того момента, да. Ошондо ошол окумуштуулардын азыр изилдеп чыгып аткан голоданиясын Аллах Таалам бизге башында эле берип койгон. Дагы бир айта турган нерсе, бул орозо учурунда аутофагия процесси жүрөт да. Ушул аутофагияны көп эле маалыматтарды угуп атышат, бирок ал эмне экени жөнүндө көпчүлүктүн түшүнүгү жок да. Мисалы үчүн биздин апаларыбыздын, аталарыбыздын түшүнүгү болбошу мүмкүн. Бул болсо кадимки эле ачка болгондо өзүн өзү жеп жок кылуу дегенди түшүндүрөт да. Аутофагия процесси бул токтоло кетейин, кичине мынчалык сөз болуп калгандан кийин. 2016-жылы ушул япон окумуштуусу изилдеп чыгып, канчалык ачкачылыктын адамдын организмине пайдасы бар экенин изилдеп чыгып, Нобелевский премияга ээ болгондо, бул болсо эч акта эле Аллах Таалам Куранда бизге берген, орозо менен берген да бул процессти. Себеби аутофагия процесси бизде мисалы үчүн денебизде триллиондон клеткалар бар. Биз ошол клеткалардан турабыз, биздин денебиз турат да. Ал эми ошол триллиондон клеткалардын ичинде бул дагы биздин жашоо образыбыздан көз каранды болот. Кандай эмне жеп ичип, кандай жашаганыбыздан көз каранды албетте. Айлап, жылдап ушул клеткалардын ичинде мусорлор топтолот да. Мусорлор топтолот, анан кийин клеткабыздын ичинде дагы элементтер бар, органелла бар, мисалы үчүн митохондриялар бар да. Митохондриялар булар биздин энергия булагы десек болот, батарейкалар десек болот, мындайча айтканда. Ушул митохондриялар бизге энергия бөлүп чыгаруучу органелла да. Анан булар эркин кыймылдап жүрүшөт. Эгерде мусор толуп кетсе, булардын кыймылы токтойт дагы. Баягы булар болсо мындай бузулган абалда болуп калат да, нездоровый митохондрия болуп калат. Анан ушул учурда буларды аутофагия процесси жүрүп туруш керек. Негизи эле аутофагия процесси жүрүп туруш керек. Орозо учурунда эмес, мындай учурда деле. Анан аутофагия жок болсо, булар баягындай жаман нерсеге айланып баштайт. Он же к онкологии, да, приводится? Эгерде мисалы үчүн ДНКнын бузулушуна алып келсе, ДНКнын бузулушу бул онкологиялык процесстерге алып келиши мүмкүн да. Биз мисалы үчүн тамакты көп жебесек, норма менен жесек, тамактануунун ортосунда же болбосо түнкүсүн уйкунун убагында аутофагия процесси жүрүп турат. Керексиз нерселерден, жанагындай поврежденный клеткалардан организмди тазалап, ошол нерсени бизге кайра энергиянын булагына айландырып, энергия берип турат да. Эми биз мисалы үчүн көпчүлүк учурда тамакты ашыкча жегендиктен, эч кандай режими жок, көптөн саат сайын жей беребиз да кээде. Ушул учурда аутофагия процесси жүрбөй калат. Анан Аллах Таалам биздин ошондойлорубузду билип туруп, бир жылда жок дегенде бир ай денесин тазалап алсын деп мүмкүнчүлүк берген да. Орозону берген. Орозо учурунда ушул аутофагия процесси күчтөнөт. Себеби биз эртеден кечке чейин ачка жүрүп атпайлыбы? Бул учурда баягы керексиз нерселердин баардыгын топтоп, өзүн өзү жеп, аутофагия процесси болуп, анан кийин бизге кайра ошол нерселерди энергиянын булагына айландырып, энергияга айландырып берет дагы. Бүткүл керексиз нерселерден организм тазаланат. Бул дагы өтө чоң пайда да. Ошо тазаланып аткан убакта, особенно биринчи күндөрү, мен просто өзүм да изилдеп, ойлонуп, эмнеге ушундай болуп атам деп, аябай баш ооруйт да. Мен анан башкалардан да сурап неме кылсам, көбүндүн баш ооруйт экен. Эмнеге баш ооруйт? Баш ооруу бул ар кандай нерседен болушу мүмкүн. Биз даярдыгыбыз жок болсо, мисалы үчүн кандайдыр бир дефициттерибиз болсо, орозого чейин эле негизи бир ай мурда
даярданган жакшы да. Анализдерди тапшырып, дефициттерди аныктап, аларды толуктап, канчалык рационубуз баланстуу болуп атат, канчалык белок бар, мисалы үчүн ошолордун баарын изилдеп, анан кийин даярданып койгонубуз жакшы. Эгерде баягындай өтө мындай оор өнөкөт оорулары бар болсо, орозо кармаганга болбойт да. Себеби денени Аллах Таалам бизге аманат катары берген. Билбестик менен ошол аманатка кыянаттык кылып, өзүбүзгө зыян келтирип албашыбыз керек да. Ошон үчүн эгерде кандайдыр көйгөйлөр болсо организмде, сөзсүз врачка көрүнүп, анализдерди тапшырып, аныктап, ошону орозого чейин толуктоочусун толуктап, эгер кандайдыр бир дарылоону керек болсо, дарыланып, даярдануу керек да. Ошол себептен болушу мүмкүн. Экинчиси болсо, бул суу, организм суу жетишпегенде дагы ушинтип башы ооруга алып келиши мүмкүн. Анан дагы бир себеп бул кечкисин көбүрөөк тамак жеп алуу да. Кечкисин тамак жеп алып, баягы тое жеп алганда, мисалы үчүн условно патогенный бактериялар болот, микроорганизмдер кишечникте, ошолор көбөйүп, анан алар керексиз заттарды бөлүп чыгып, булардын бирөөсү аммиак, ошол аммиактын деңгээли көтөрүлөт дагы. Бул болсо баягы баш ооруга, мындай туман сыяктуу болот го. Көзүң бир туман болгонсу, башың эчтекени ойлоно албай, бир көп чоң баш оору болот. Ошол себептен болушу мүмкүн. Ошон үчүн кечкисин ашыкча жеп алуу ушундай нерсеге алып келиши мүмкүн да. Мен быйыл байкап көрөйүн, бирок жыл сайын ушундай болуп атам да. Ушундай катуу башым ооруйт, вообще көтөрө албайм. И 2-3 күндөн кийин күндө эле. Ооба. Биринчи 3 күндөн 7 күнгө чейин ушундай состояние болот. Себеби жана аутофагия процесси жүрөт деп атпайлыбы? Өтө күчтүү жүрөт дагы, баягы макрофактор дагы катуу иштеп баштайт дагы. Анан бул учурда ар кандай өнөкөт оорулар болгон болсо, ошолор козголот да. Ошол себептен дагы ар кандай. В общем, организм конкретно стрессует вначале, да. Бирок, знаете, ниетимди улам түздөйм, Алла ыраазычылыгы үчүн, ушул орозо кармап атам, Кудайым жардам бер дегенде кадимкидей эми вот чыдап кармап калып атам да, ошону карабастан. Биринчи ошол ниет болуш керек да. Ниет бул өтө чоң мааниге. Ниетибиз түз болсо, Аллах Тааламдын ыраазычылыгы үчүн деген болсок, кандай кыйынчылык болсо дагы биз жеңе алабыз да. Ошон үчүн эң биринчи ниетибизди түзөш керек. Досторубуз башка диндеги орустар да сурап калганда, орозо почему вы так голодаете, мучаете себя дегенде сиз кандай жооп беришиңиз керек? Сиз оюңуз как должно? Ачкачылык бул биз үчүн мучение деле эмес. Мындай карап келсе, эгер изилденген адам болсо, бул өтө чоң пайда да. Биздин денебиз үчүн дагы көп пайда, рухубуз үчүн дагы, акыл эсибиз үчүн дагы өтө айтып түгөткүс пайдаларды алып келет да. Ошон үчүн бир жылда, бир Рамадан айында бүткүл организмибизди тазалап, рухубузду тазалап, акыл эсибизди күчтөндүрүп, кандай десем, бир жаңыланып алууга мүмкүнчүлүк да. Мурун, конечно, это было трудно объяснить, а азыр болсо мына, пожалуйста, Нобелевский премия алып атышат за такое открытие, да, ушул ачылыш үчүн, да. Удивительно, да. Но продолжаем. Аялдар, гормондор жана орозо деген блокко өтүп атабыз. Рамаданда тамактанууда эркектер менен аялдарга айырма барбы? Айырма эркектер менен аялдар тууралуу айырма деле жок. Себеби баардыгыбыз эле окшош тамактанабыз. Тем более бир үй бүлөдө болсок, баарыбызга эле окшош эле тамак жасалат. Эч кандай эркек мындай жеш керек, аял мындай жеш керек деген маселе жок. Баардыгыбыз эле по требованию организма, да, индивидуально, да, что подростокка, что аялдарга, наверное, бирдей эле болуш керек, да? Бирдей эле. Бирок здесь именно фон, гормональный фон женщины. Бул учурда
мисалы үчүн өт жакшы иштебеген кезде аялдарда көбүнчө гормоналдык фон бузулат да. Себеби баягы переработанный иштелип чыккан эстрогендерди, мисалы үчүн аялдардын гормонун дагы башка гормондорду дагы өт аркылуу сыртка чыгарылат да. Ошон үчүн өтүбүз, боорубуз жакшы иштебесе, бул дагы көп көйгөйлөргө алып келет. Ошол эле аялдардын гормоналдык фонунун бузулушуна алып келет. Жанагындай эндометриоз, миома, ар кандай опухолдорго алып келет, көкүрөк безинин ооруларына алып келет. Ушул ар кандай аялдардын ооруларына алып келиши мүмкүн. Гормонозависимый опухолдорго, гормонозависимый кандайдыр бир ооруларга алып келиши мүмкүн да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө иштелгенден кийин гормондорубуз дагы сыртка чыгып туруусу шарт да. Бул үчүн өтүбүз, боору системабыз жакшы иштеш керек. Детоксикация жакшы жүрүш керек организмде. Анан мисалы үчүн май клеткалары дагы күйөт да, аутофагия жүргөндө май клеткалары дагы күйөт. Май клеткалары бул өзүнчө бир орган болуп эсептелинет да. Өзүнчө бир орган болуп, булар дагы кадимкидей организмди ууландыра турган зыяндуу заттарды бөлүп чыгат. Бул жүрөк кан тамыр системасын жабыркатышы мүмкүн, бөйрөктү жабыркатышы мүмкүн, негизи эле бүт эле денеге зыян алып келиши мүмкүн. Ошон үчүн май клеткаларынын көбүрөөк болушу дагы бул көп көйгөйлөргө алып келет да. Ал эми орозо учурунда бул май клеткаларынан дагы оңой арылуу алууга болот да, аутофагия процесси менен. Ошондой эле туура тамактануу, эгер туура тамактансак, бул май клеткалары дагы күйүп арыктоого алып келет. Эмнеге мындай, кандай десем, анча мынча биз аялдар сүйлөшүп калабыз да, сен толдуңбу же арыктадыңбы депчи, эми все равно фигура деп мындай ушунча мындай тамак жебей жүрсөк дагынчы, ошол моментте вот көпчүлүк адамдар Рамаданда салмак кошуп алышат экен. Бул дагы туура суроо. Себеби көпчүлүк эле чындыгында Рамаданда, орозонун учурунда арыктайм деп ойлошот, бирок негизи орозо арыктоо үчүн кармалбайт. Бирок арыктайт да көпчүлүк адамдар. Кээ бирөө болсо чындыгында салмак кошуп алат. Арыктаса эми бонус да, бул өзүнчө элечи. Арыктоо бул өзүнчө эле бонус да. Анан салмак кошуп алган учурлар дагы болот. Бул кайсыл учурда? Бул туура тамактанбаганда учурда. Жанагындай биз мисалы үчүн углеводдон анан майдан энергия алабыз да. Анан ашыкча жеп алып, май менен углеводду ашыкча чогуу бир тарелкада жеп алып, анан кийин кыймыл жок жатып алганда, бул сөзсүз түрдө майга айланат. Себеби баягы биз жеген тамак ашыбыз, углеводубуз энергияга айланыш керек. Ал эми энергияга айланбай калса, кыймыл жок, сөзсүз түрдө майга айланат да. Негизинен бул майлар майга кетет деп ойлошот, бирок көбүнчө углевод кетет да. Биз углевод менен майды бир тарелкада кошуп жегенде, майыбыз энергияга айланып кетет дагы, а углевод болсо майга айланып калат. Ошон үчүн экөөнү балансын сакташ керек да. Же азыраак өлчөмдө жеш керек. Анан ошол себептен ашыкча салмак пайда болот. Же көбүрөөк кыймыл болуш керек. Көбүнчө ифтардан кийин, тамактангандан кийин көбүрөөк кыймыл болуш керек. Мисалы үчүн таравих намазы окулат. Таравих намазы окулганда кадимкидей биз ошол ичкен тамагыбыз, жеген тамагыбыз кыймыл аркылуу энергияга айланат да. Бул дагы Аллах Тааланын бизге берген бир нематтарын бирөөсү да. Кадимкидей ден соолукка, денеге дагы пайдасы бар. Же болбосо кыймылда болуш керек, сөзсүз басуу керек, же үй жумуштары менен алек болуп, сөзсүз түрдө жатарга жакын, жаткыч жакты кыймылда болуш керек да, көбүрөөк жеп алсак. Эгерде нормасы менен жесек, ал кадимкидей эле энергияга айланып, сиңимдүү болуп, сиңип кетет да. Ошол норма деп айтабыз,
биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 30% суу менен, 30% тамак менен, 30% ачка болуп да, вот пустой должен быть желудок деп айтылган да. Ашказандын негизи 3 бөлүгүн 1 бөлүгүн тамак ээлесе, 1 бөлүгүн суу, ал эми 1 бөлүгүн аба боштук ээлесин. Вот 30 деп почему-то это да 10% деп айтылат да. Да. Ошондо по идее ошол туура, вот ошол эле ифтарда дагы, наверное, ошол чувствовать этип туруп кетиш керек. Негизи норма для человека кантип ошол вот норма кандай болот? Негизи биз нормадан кантип ашыкча жеп алабыз? Мында дагы жай жеш керек тамакты. Жай. Бир эле тамакты оозго салганда кеминде 20 жолу чайнаш керек. Себеби тамак сиңирүү процесси бул ооз көңдөйүнөн эле башталат. Шилекке менен кошулуп, тамак сиңирүүгө жардамдашкан ферменттер бөлүнүп чыгат бизде. Ошол жерде эле анан кийин ферменттер менен аралашып, пищевой комок болот. Ошол анан кийин ашказанга түшкөндө жарым-жартылай уже сиңирүүгө даяр болуп түшөт да. Эгер биз жай шашпай чайнап жеген болсок, а биз ачка болуп кетип эле тез чала була чайнап жей бергенде мында ашыкча жеп алууга мүмкүн да. Мүмкүн, Тоюу сезими бир 15-20 мүнөттө келет адамга. Анан ал учурда биз уже ашыкча жеп койгон болобуз да. Ошон үчүн шашпай тамактануу керек. Эң биринчи дуа кылабыз, тамактануунун дуасын, ниетибизди түздөп, Аллах таалам ыраазычылыгы үчүн таң аткандан күн атканга чейин орозо карма, Рамазан айынын орозосун кармаңуу деп эң биринчи ниет кылабыз го. Ушул да өтө маанилүү. Биз ниет кылып баштаганда эле уже биздин баягы организмдеги процесстер жүрүп баштайт. Шашпай, норма менен жеп, дуаларды айтып жегенде бул өтө берекелүү болот. Биздин денебиз үчүн берекелүү болот да. Ошон үчүн сөзсүз ниетти кылуу шарт да мында. Действительности вот эми ифтарга отуруп, ниетибизди кылгыча кылып атканда мындай шашпай уже анан сурашат да, сен оозуң бекпи, в смысле орозо кармап атасыңбы или депчи, вот бир кармабаган киши таң калат да, ушунча целый день ачка жүрүп шашпай жеп атасыңар депчи. Действительно жулунбай калат экенсиң, жулунбай баягы. Обычный күндөрү мындай шашып как-то бывает, там тез жеп алып туруп кетиш керек, там жүгүрүш керек. А бул жерде действительно ошондой башкача болуп каласың, Ооба. Себеби биз орозонун эле учурунда дуаларга, ниетке көңүл буруп атпайлыбы? Негизи эле дайыма эле тамактануунун алдында сөзсүз тамактануунун дуасын айтып туруп, анан кийин тамакты баштоо бул өтө маанилүү да. Мисалы үчүн мына Японияда изилдеп көргөндө баягы долгожительдерди исследовать эткенде Окинава аралы бар го. Ошол Окинавада көп долгожительдер бар экен да. Анан ушулардын бир ритуалдарын изилдегенде булар тамактанууга келгенде сөзсүз чогуу отуруп алып, бир багындай сыйынууларды жасап, сөздөрдү айтып, ыраазычылык билдирип, анан шашпай тамактанышат экен да. Бул дагы адамдын ден соолугун чың болуп, өмүрүн узаруусуна алып келет. А бул болсо биздин пайгамбарыбыздын убагында эле пайгамбардын сүннөттөрү да. Сүннөткө баш ийип, ушу сүннөттү тирилтип, сүннөт менен жашасак, бул өтө пайдалуу болот биз үчүн. Бүт эле Куранда инструкция для счастливой жизни деп айтылган го. Ошондо Жылдыз эже, мына буюрса Рамазан айыбыз келатат, любимый месяц всех мусульман. Такой волнительный момент болуп атат, и в то же время очень любимый, красивый деген ай келатат. Итого бүгүнкү подкастыбызды жыйынтыкка чыгарып атабыз. Ошондо сухурда ушул продуктуну жегиле деп бир неме кеңеш бериңизчи. Сухурда эми колдон келсе жеңилирээк болуш керек, бирок белок болуш керек сөзсүз составында. Анан кийин углевод дагы болуш керек. Көбүнчө бул сложный углевод болгону жакшы, себеби бул көпкө чейин тойгон сезимди берет да организмге. Кечке чейин ачка болбойсуң.
жалпак тилинде айтып бериңизчи, сложный углевод деген эмне, белок деген эмне, кайсы тамакта бар ошолор? Белок бул жаныбарлардан алынат, анан өсүмдүктөрдөн алынат. Өсүмдүктө кайсында бар? Өсүмдүктө мисалы үчүн бурчактарда, Фасоль, бобовый, анан кийин соевый продуктыларда көбүнчө белокту алсак болот да. Анан Молочный каша жесе болобу? Албетте молочный каша жесе болот, эгерде мисалы үчүн кандайдыр бир көйгөй жок болсо, мисалы үчүн сүткө, непереносимость лактоза деген бар да кээ бир адамдарда. Эгерде сүт азыктарын жегенде ич көпсө, кандайдыр бир проблемалар болсо, ооруса, ушундай сезимдер болсо, анда непереносимость бар да. Бул адамдарга болбойт. Бирок кадимкидей эле жакшы жумуртка жакшы жеп жүрсө, анда боло берет. Белок бул сүт азыктарында эң көп быштакта болот. Быштак жесе болот, жумуртка жесе болот. Сөзсүз жеңил сиңимдүү белоктордон алса болот да. Сөзсүз түрдө эле баягы жаныбарлардын эти эмес, кичине кыйыныраак болот сиңиргенге. Жумуртка жесе болот, ушул өсүмдүктөрдөн алынган белокторду колдонсо болот. Анан кийин сүт азыктарынан дагы алганга болот. Сложный углеводы деген эмне? Сложный углевод Продукты. Сложный углеводы деген бул жай сиңимдүү углеводдор. Булар ошол эле нан, мисалы үчүн тегирмендин наны, цельнозерновой хлеб деп коет. Анан эгер макарону жей турган болсок, бул из твёрдых сортов пшеницы деген макарондор бар го. Ошолор гречка, чечевица, булгур, ушулардын баардыгы эле сложный углеводго кирет да. Анан сөзсүз түрдө клетчатка болуш керек. Клетчатка деген эмне? Жашылчалар, салат, зеленый салат, салаттар. Без добавления майонеза. Эми майонезди колдонбой койсо деле болот, бирок эртең мененкисин сөзсүз пайдалуу майларды колдонуу жакшы. Ошол эле майонездин ордуна оливковый авокадо кошуп койсо болот салатка, же болбосо оливка майы менен колдонсо болот, салаттарга кошуп, ошолорду колдонсо болот. Эми кургатылган фруктылар, ошол эле жаңгактар, ошол эле өрүктөр сонун болот эле, тоже. Ооба. Мисалы үчүн жанагы сүт кашаларды жесе болот деп атпайсызбы? Сүт менен болобу, сууга бышырылабы, ушул жаңгактардан, мейиздерден кошуп жегенге болот. Негизи таттуу жебей койгула кечке суусап каласыңар деп айтылып атат. Ошондо таттуунун ордуна, пирожный, шоколаддардын ордуна эмне сунуштайсыз? Пирожный, шоколаддардын ордуна жемиштерди сунуштайм. Анан кийин эң жакшы биздин пайгамбарыбыз тамактанган, бизге калтырып кеткен бул курма да, финики. Ошолорду сунуштайм. Мында дагы кант бар. Бизге таттууну жегиз келсе, баардыгын эле ушу финикиден алсак болот. Анан өзүң айткандай сухофрукту, анан бал дагы бул жакшы продукт болуп эсептелет. Мында деле фруктоза бар, бирок азыраак өлчөмдө колдонууга болот балды. Анда ифтарга. Вот ифтар, оозубуз ачылып атат. Ушуну туура айтылабы? Оозубуз ачылат. Ниетибизди кылдык, намазыбызды окудук, жылуу суу ичтик, анан хурманы жедик. Бизге обязательно кафелерге, ушундай ифтарга чакырып атабыз деп, эми сыйлагандар көп болот. Бүт айы почти барбай койсок дагы туура эмес деп ойлойм. Чакырган жерге барыш керек. Анан тем более ушундай неме события менен дегендей. Анан кафеде эмне берет? Ошол эле толтура боорсок. Значит, биз боорсокту лучше жебей эле коюшубуз керек. Боорсокту эми майга бышырылган жебе деп дагы айта албайм, жеш керек, бирок көп жеп албаш керек да. Себеби ал майга бышкан, анан ак ундан жасалат. Ошон үчүн негизи эле желинип келген боорсок атабыздан бери жеш керек, бирок баягы боорсоктон баштабоо керек. Анан көп жеп албоо керек. Эми 1-2 штук жесе болот, Анан шорпо берилет, анан
шорпого самсы берилет. Анан күчтүү жанагындай анча мынча беш бармак, лагман, плов дегендер көп берилет. Мурунку илгерки ата-бабаларыбыз деп айтып атасыз, ошол эле борсок жешчү деп. Ошол убактагы ун да башкача болчу экен да. Азыркы ун менен салыштырганга вообще болбойт деп ойлойм. Биздин мурунку ошол эле будайлар жакшы жанагындай богатый минерал менен жерде отургузулуп ошол жерде өсчү турабы. Ошол будайдан ун, ошол эле кара ун, 3 сорт, цельнозерновой деп азыр ундар дагы өтө кымбат. Самое интересное, мурун болсо наоборот ак высший сорттор цениться этип дефицит болуп наоборот кымбат болчу. Азыр болсо цельнозерновой, который именно немеси менен, сырты менен топурак деп коет. Улпа менен, кереги менен кошо. Кереги менен кошо. Талкан да дефицит өзүнчө эле. Талканды да жейбиз келет, кандай полезный. Эми действительно салыштырыш мурунку тайталарыбыздын, аталарыбыздын үйүндөгү жана нандар менен вообще да просто ушундай ошого бир жетпей атам. Азыр ушундай жегим келет ошол нандардычы. Ооба туура айтасың. Себеби баягы борсокту көп жебе, ак ундан дегеним себеби илгерки ата бабабыз жечи да, бирок ал башка сапаттагы ундар болчу, башка сапаттагы нандар болчу. Ал убакта ошол будайды тегирменден өткөрүп анан кебеги менен кошо болчу да, көбүнчө цельнозерновой деген ошол. Анан кийин азыркы ундар болсо тазаланып калынган, бир гана баягы глютен калган, клейковина да, ушунусу калган, клетчаткасы жок ундар болуп атат. Бул болсо кантты тез көтөрөт, анан кийин кишечниктин стенкасына дагы клейдей болуп жабышып калат. Ошол эле май, мына май деле азыркы рафинированный масла деп айтылып атат. Ушундай бүт полезный нерселерин бүт тазалап салат да, анан таптаза сары кылып чыгарып коюшат. Мурунку майлар же азыр деле софлеровый май издейбиз да. Мурунку эле мындай хлопковое масло, помните? Бираз мындай сасыгыраак такой, но зато ушулар вот азыр керек болмок. Вот это все считается азыр полезно. И орустарда мынтип айтылган, еда бедняка сейчас полезнее депчи. То есть черный хлеб. Что еще? Вот такое вот как раз-таки все, что связано. Раньше было все наоборот, да? Азыр жана күчтүү тамак, беш бармак, плов, лагман деп атпайсыңбы? Илгери аталар жеп эле келген күчтүү тамакты, бирок бир түрдүү болгондо тамактар бизге окшоп 5-6 түрдүү аралаштырып жеген эмес. Анчалык көп биздикиндей салаттар болгон эмес. Майонез менен жасалган салаттар болгон эмес ал убакта. Борсокту жеген жакшы эле, сармайды жеген, ошол эле беш бармакты, этти жешкен. Бирок баягындай өтө көп тамактын түрү болгон эмес. Ошон үчүн жеңил сиңип кеткен да. Плюс дагы алар мурун аябай кыймылдашчу. Кара жумушту кылышчу. Ошондо анан сонун ал аш болуп берчү. Азыр болсо кымылдаганыбыз көп болсо, не знаю, таксиге, машинага чейин жетиш керек. Болду, андан кийин кеттик. Толком даже нет. Ошол орозо убакта мени как-то так получилось, мага сертификат подарок кылып беришкен спортзалга. Кантип барам деп мен ушундай коркуп ошо боюнча барбай калгам. Барсам как будто бы калчылдап ошо боюнча тура албай калам, кыймылдай калбайм депчи. Бирок ошол менин бир тууган эжем орозо да кармап аткан и тренировкага аябай барчу да. Ушундай вот баа бергем да, ушундай неме болчу. Мен просто даже психологически коркуп атам ошол тренировкага барганда во время орозо. Өзү негизи это индивидуально каждому, да. Сөзсүз түрдө ошол орозонун убагында тренировкага барыштын деле өтө зарылчылыгы жок. Үй жумуштары менен эшикке жөө басуу, таза абада басуу,
бул деле пайдалуу. Ушул аркылуу деле кыймыл болсо болот. Ал эми тренировкага барам деген болсо жеңилирээк тренировкаларга барганга болот. Эгерде тренировкага бара турган болсок, анда белокту көбүрөөк жеш керек. Себеби бул учурда булчуң жогото алышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн булчуңдарды чыңдоо үчүн белок көбүрөөк жейилгенге туура келет. Ошондо Жылдызжы буйруса ифтарды кандай десем оозубузду ачтык, оозубузду бекемдедик. Негизи орозодон кийин көбүндө мындай жолугуп калабыз да, мындай кандай вот уже айт күнүчү праздник эме кылып чогулганда көбү аялдар особенно туура кармагандар, в общем, лишний вести жоготушат, стройный болуп, анан неме бети дагы тазаланып калат го. Агарып, тазаланып, прям мындай көздөрү күлүп, мындай бир башкача бактылуу көрүнүшөт. Бул эмне себептен? Негизи орозодон кийин чындыгында эле адам сулуу болуп калат. Жашаруу процесси жүрөт да. Мында эң биринчиден аутофагия процесси жүрөт. Организм керексиз мусордон, баягындай бузулган клеткалардан өзүн өзү тазалап, жаңылануу процесси жүрөт. Ошол себептен дагы жашаруу жүрөт. Андан кийин бул ашказан, ичеги карын системасындагы көпчүлүк адамдарда системное воспаление деп коет. Бул үнөкөт сезгенүү процесстери болот да. Ушул сезгенүү процесстери жоголот. Себеби бул сезгенүү процесси айлап жылдап жүрө берет. Биз үстүнө тамак жеп, көп тамак жеп жүрө беребиз да, ал сезгенүү күндөн күнгө көбөйө берет. Ал эми орозо учурунда тамак жебеген үчүн эртеден кечке ушул сезгенүү процесси жоголот дагы. Иче карын системасы деги эле баардык органдарыбыз, системаларыбыз эс алып, кадимкидей жаңыланууга алып келет да. Анан дагы бир себеби жашаруунун биз кантты өтө көп колдонгондуктан, кант бул коллагенди, теридеги коллагенди бузат. Мындайча айтканда нездоровый коллаген болуп калат да. Ал эми орозо учурунда кант жейилбегендиктен, эгерде туура тамактансак, коллаген дагы калыбына келет. Ошол себептен теридеги буручтар жоголуп, өңүбүз тазаланып, жашаруу процесси жүрөт. Ашыкча салмактуулуктан арылып, организмдеги баягы ашыкча суюктуктар кетип, ашыкча шишиктер кетип, мындайча айтканда кадимкидей бетиң кичирейип, объем кичирейип, жакшы сулуу болууга, жаш болууга шарт түзүлөт. Жашарууга алып келет да. Машалла, машалла. Кандай Алла Таала бизди ойлонуп ушул да биз үчүн ушундай нерсени подарок кылган, Азыр сиз консультация берип турасызбы? Мындай сизде биз Instagram баракчасына чыгарып коебуз, көрсөтүп коюшат. Анан негизи консультация, индивидуальный консультация же курсы барбы? Ошону дагы бир өзүңүз боюнча айтып койсоңуз. Ооба, азыр индивидуальный консультация бар, разовый консультациялар бар. Анан кийин көбүнчө көзөмөлдөө. Бул 1 айлык, 3 айлык көзөмөлдөөгө келишет. 1 айдын ичинде, 3 айдын ичинде дагы ушул сыяктуу жакшы процесстер болот. Кадимкидей бурушубуз кетти, же ашыкча салмактан арылып баштаганда эле туура тамактанууну ордуна койгондо кадимкидей шишик кетет, көлөм кичирейет, объем кетет, буручтар жоголот. Ушинтип батпай калган 3-4 жыл мурун батпай калган кийимдерибиз батып калды деп сүйүнүп келишет да. Объемубуз кичирейип атат, кадимкидей белибиз чыгып атат, анан шишиктерибиз кетип, пластика жок эле, үстүңкү векабыз көтөрүлүп калды депчи. Мисалы үчүн бул естественный процесс да, мындайча айтканда табигый процесстер менен эле ошол ар кандай бизге жакпаган нерсени, жүзүбүздөгү нерселерди кетиргенге болот да. Пластика жок эле. Ошол шишиктер тараса, ошол коллаген ордуна келсе эле жашаруу процесси жүрөт дагы, кадимкидей жашарат адам.
ошондой процесстер болот көбүнчө эле. Анан көбүнчө айымдарда ашыкча салмактан арылгандан кийин дароо эле боюна бүтүп калгандар бар. Себеби бул ашыкча салмак бул да гормоналдык фонду бузуп, ар кандай мисалы үчүн айымдар көбүнчө боюна бүтпөй жаткандар болот. Көбүнчө ашыкча салмактуу овуляцияны токтотконго алып келет. Ал эми ашыкча салмактан арылганда нормага келип, гормоналдык фон ордуна келет дагы, тез эле боюна бүтүп калгандар бар, төрөгөндөр бар, ар кандай организмдеги көйгөйлөрдөн арылгандар бар. Ошол эле өт коюланып кетип, таш пайда болгондордуку 1 айдан кийин УЗИге түшкөндө баары жоголуп кеткендер бар. Муун ооруларынан арылгандар бар. Негизи эле бул туура жашоо образын менен анан кийин уйкуну толук кандуу жакшы уктап, жакшы эс алып, анан кийин туура тамактануу менен көп көйгөйлөрдөн арылууга болот да. Машалла. Сонун буюрса сонун подкаст болду деп ойлойм. Ушундай полезный советтерди бердиңиз. Мына Рамадандын алдында буюрса ушул подкаст чыгып калат, иншаллах да. Предподготовка Рамаданга, анан негизи ошо Рамадан айында кандай кылып тамактануу деп. Бүгүнкү маекте Жылдыз Сапарбековна Инстаграм баракчасын калтырып коебуз. Кайрылып, улучшайте свое здоровье, свое самочувствие, получайте свою красоту. В конце ушинтип орусча бүтүрүп коеюн да. Рахмат сизге. Анда эмесе алдыбызда берекелүү, куттуу Рамазан айы келатат. Ошол орозодо канчалык пайдалар болгон болсо, Аллах Таалам бизге ошол пайдаларды алып алууга насип этсин. Бардыгыңыздарга ден соолук каалаймын. Орозоңуздар кабыл болсун. Рамазан айын жакшылап тосуп алалы. Денебизге, рухубузга, жан дүйнөбүзгө көп жакшы нерселерди, пайдаларды алганга насип кылсын Аллах Таалам. Машалла. Рахмат сизге, Жылдыз эже, келип бергениңизге. Сахата рахмат. Сиздин убактыңызды бияка бөлүп, биздин көрүүчүлөргө пайдалуу подкаст болду деп ойлойм. Иншаллах. Рахмат. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.